Ош шаарына караштуу Жибек жолу аймактык кеңеши жайланышкан айылдын айланасы адыр менен курчалгандыктан жаан нормадан ашыкча жааган учурда сел келип андагы үйлөргө коркунуч алып келет. Мындан улам сел өтүүчү каналдарды казуу зарылдыгы жаралган. Анын негизинде өзгөчө кырдаалдар министринин тапшырмасы менен март айынын алгачкы күндөрүндө жаңы конуштун сел өткөрүүчү каналы кеңейтилип тазаланды. Сел өтүүчү каналынын 2013 жылы коктулардан катуу жаандын кесепетинен сел суулары түшкөн. Ошонун негизинде жарандык коргонуу комиссиясы жеринде иликтеп жыйынтыгында ошол эле жылы 2013 жылы бул сел өтүүчү канал казылып бетон шакекчелер коюлган. Андан кийин эле ушул үстүбүздөгү 2017 жылга өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу иш мерчемине киргизип, 2017 жылдын февралдын 3 февралынан баштап тазалоо иштерин жүргүздүк. Азыркы убакта ошол сел өтүүчү каналдын 520 метр аралыгы тазаланып, кооптуу абал жоюлду. Бул жыйынтыгында 24 турак жай, ички чарбалык жол жана ФАП офистер корголду. Алымжан Абдылдаев 10 жыл мурун бул жаңы конушка биринчилерден болуп көчүп келген. Анын айтымында сел келген сайын эл арасында чочулоолор пайда болуп, маселени чече алышпай келген. Эми болсо баары артта калды. Мунагалар бекер салган экенбиз, мунагалар бекер түшкөн экен деп, мунагалар түшкөндө деле элдер селден коркуп аткан, бер селде кандай салып алдыңыз деп. Мен мына контордон башка наркы немеден башка мына чекке деле берилип кетти, жамырап эле салып атат. Аябай жакшы болду. Мына ишиңер жакшы. Жакшытык кылгансыңарга кылайын. МЧСке рахмат чоң. Жапалак айыл аймагындагы Касарык каналы толуп, айылдарга түз коркунуч алып келген. Мындан улам көп жылдардан бери көңүл сыртта калган каналды тазалоо жумушун өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаардык башкармалыгы колго алды. 2016 жылы Жапалак айылдык аймактык башкармалыгынын башчысынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаары боюнча башкармалыгына кайрылуу катынын негизин жарандык коргонуу комиссиясы карап чыгып, 2017 жылдын атайын алдын алуу жана өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу иш мерчемине киргизип, азыркы күндө ушул Жапалак айылдык аймактык башкармалык кеңеш айылында каналдын Касарык каналынын 1000 метр аралыгы казылып тазаланууда. Атайын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын техникаларынын жардамы менен. Бул канал казылып тазаланганын жыйынтыгы менен кеңеш айылындагы 34 турак жай жана 54 гектар үлүш жерлер, ички чарбалык жолдор бул сел коопсуздугунан жоюлат. Мына бул 2-3 жылдан бери мына ушул биз башкармалыгыбыз, мына бул министрлигибиз МЧС менен биргеликте иш алып барып, бизди мына мисалы үчүн кеңеш айылыбызда мындай тазаланбай, көп жылдан бери тазаланбай турган арыктар болгон. Бул арыктар өтө коопсуздук. Жогорудан катуу сел жамгыр жаганда, суу көп келгенде сөзсүз ушул жака келет да, мына ушул жерден келип, мына арыктарыбыз мындай болуп толуп калган. Ушул толгонуна байланыштуу мына бул жанында турган үйлөргө залакас тийип атканда заг урат экен, суу өзү ашып барып эшиктердин алдына чейин барып аткан. Анан мына ушул жогорудан мына ушул былтыркы жылы мына жагын сураныш менен тазалаганбыз. Быйылкы жылы дагы мына ушул арыктарыбыз мындай болуп толуп калган. Ушуну 1 километрге киргизгенбиз, азыр мына ушул иш жүрүп атат. Ушуну дагы мына ушуну алып жакшынап тазалап берсе, эл кыйла элге пайдасы чоң экен да. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаардык башкармалыгы 2017 жылга мерчемделген иш планга 11 объектини киргизген. Азыркы учурга келип, анын ичинен 6 объекте жумуш соңуна чыгарылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаардык башкармалыгынын кызматкерлери жана Ош шаардык жарандык коргонуу комиссиясы менен биргеликте потенциалдык кооптуу участкаларды жана объектилерди, ошондой эле сел, суу ташкындары жүрүүчү кооптуу участкаларга жеринде иликтөө иштери жүргүзүлдү. Аталган иш-чара Ош шаарынын мэри, жарандык коргоонуунун башчысы жана Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин буйругунун негизинде жүргүзүлгөн. Маселен, өткөн жылы арыктардан суу ашып Ош шаардык сотунун жаңы имаратын каптаган. Ошол учурдагы окуя сабак болбогондой көрүнөт. Арадан 1 жыл өтсө да арыктар кеңейтилип, суунун ашуусунан корголгон эмес. Учурда калаада арыктарды тазалоо жумушу аткарылганы менен аны ремонттоо жагы аксап келет. Бул Ленин көчөсүндөгү арыктарда илгери арыктар былтыр созгонда 60 0,6 деп койдук. 60 терең биягы 70 болчу да. Анан бул жерде лотоктор алынып кеткен да.
Анан булар өздөрү самоволду курушкан окшойт ушу. Ушул арыктарды тазалап биз суу алып кетип азыр. Биринчиден себеби эгерде жамгыр жааса ашат да. Анан биз бул Ленин көчөсүн, Курманжандат көчөсүн ушундай кээ бир көчөлөрдүн узундугун эсептеп акчасын чыгарып, эми смета түзүп бергенбиз. Биз менен кошо азыр мына МЧС комиссиясы бардыгыбыз текшерип көрүп жүрөбүз. Эми кээ бир жерде ушундай да ойлойбуз, мына азыр мына комиссиядан кийин жыйынтык чыгарылат да. Ленин көчөсүн бойлой жол жээгиндеги арыктар талапка жооп бербейт. Улуу суу келсе батпай жолду андан өтүп имараттарды каптаары анык. Арык кеңейтилген күндө да суу Ак Буура дарыясына түшүп кетиши керек. Бирок андайга да шарт жок. Бир 7-8 көчөдөн суу келип түшүп мына жерден сбростой болуш керек да, Ак Буурага түшүш керек. Мынантип эмелер салынган, карасаңыз мына. Мына жерден. Мына нерсе болуш керек эмес, мына фундамент нормальный, анау эме мына жерден келгенде мына жер тазалап туруп, мына жерден нары вообще эме жок, сброс жок. Азыр Суу келет дагы кайерге кетип атат? Кеткен жер жокпу, туурабы? Жок. Жок, мынаяк кетип атпайбы, мынаяк кетип атат. Нарагы жок да, нарагы жок, сброс жок. Сброс жок. Эми кандай сунуш кылып атасыздар эми? Биз өткөндө МЧС менен эме кылып, баягы сметасын чыгардык, где-то бир 600-700 миң сом. Наракка койсо, оны жерден ылдыйга бүтөт экен да, ошо чыгарып койду бунун эмесин баары. Ал ишке ашабы быйыл? Быйыл кылабыз буну. Буну кылбасак азыр жамгыр көрүп атасыз го, жамгыр. Жол боюндагы соода түйүндөрүнүн ээлери өз каражаттарына арыктарды кеңейтүүгө аракет кылып көрүшкөн. Бирок ага уруксат алуу үчүн тийиштүү документ иштеринин көптүгүнөн демилге ишке ашкан эмес. Бу жерде уже суу чыкмаяпты. Түшүнөсүзбү? Суу ташып, бу жерден кетип, бу жактан кетиптир. Ону парктегилерден мана парктеги аналардан дехолон кыйналыпты. Бизге маярдан ачып бериңер деди. İlacı bolsa madan su ötmeyaptı da. Endi biz bu yerden açamız desek, tuvatlar onu teşhirtirip Dokument деп атат да? сұрап салат да, енді документальный дейді да, оны документ чурка. Ошону бир сунуш кылдыңар да силер? Конечно, biz сунуш біз har күнү biz разыбыз. Азыркы учурда да жеке ишкерлер арыктарды оңдоого даяр. Ал үчүн аларга уруксат гана керек. Калкты жана аймакты жаратылыш кырсыктарынан коргоо боюнча жергиликтүү бийлик, мекеме ишканалар жана жарандар менен биргеликте иш-чараларды аткарып, жыйынтыгында бул өңдүү суу ашуу коркунучу бар арыктардын баары аныкталып, тизмектелип, андан алдын алуу үчүн сунуштар берилген. 2017 жылдын 7 февралында номер 12Б Ош шаарынын мэринин Ош шаарындагы коомдук жайдагы кооптуу объекттерди аныктоо боюнча буйругун аткаруу максатында биздин Ош шаарынын жарандык коргонуу комиссиясы атайын мекемелер аралык түзүлгөн комиссия жеринде 3 күндүк текшерүү иликтөө иштерин жүргүздүк. Натыйжасында текшерүүнүн натыйжасында Ош шаарынын аймагында 63 кооптуу объект табылып, анын ичинен 27 сел суу ташкындары бар кооптуу участкалар аныкталды.